Шашылыш эскертүү. Жылуу күндөрдөн соң март айынын 2 күнү түнкүсүн батыш Орусияны жер ортолук циклон кесип өтөт. Ал катуу жаанга айланган кар, күчтүү шамал жана жолдордун тайгак болушуна алып келет. Бул жерде циклон күчүн жоготуп, түндүк-чыгышка карай багыт алат. 2 сутканын ичинде циклон кесип өткөн жерлерде жарым айлык нормадагы жаан-чачынды төгүп салат. Ошондуктан бул циклондун таасири Борбор Азия өлкөлөрүнө да жетет. Бул тууралуу кененирээк мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Циклондун таасири Кытайга али жетпейт, ошондуктан Борбор Азия өлкөлөрүнө жакын турган Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн ачык болмокчу. Ал эми Казакстанда аномалдуу жылуу күндөрдүн ордуна суук жаан-чачындуу күндөр келет. Себеби Казакстан Орусияга жакын турган үчүн жаан-чачын биринчи бул өлкөнү кесип өтөт. Астанада абанын температурасы төмөн болгондуктан кар жаайт. Алматы шаарында болсо жаан жаашы күтүлүүдө. Өзбекстанда жылуу аба ырайы сакталат, бирок күн бүркөөлүп көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлүүдө. Жаан Ташкент шаарында катуу жаайт. Түркмөнстанда аба ырайы өзгөрүп турат, себеби Каспий деңизинен келип турган шамал жаан-чачынды батышка карай айдашы мүмкүн. Ашхабад шаарында болсо күндүз жаан жаап, ал кечинде токтойт. Индия океанындагы циклон эртең Тажикстанга да жетет. Буга байланыштуу Душанбе шаарында, Хорокорөндө, Ходжент шаарында жаан жаашы күтүлүүдө. Кыргызстанда көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Эскерте кетейин, 29 февралда абанын температурасы жогору болгон үчүн тоолордо кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Ошондуктан сак болуңуздар, туугандар. 11 каналында кайрадан көрүшкөнчө.